туруңуздар. Чечимдин резолютивдик бөлүгү жарыяланат. Кыргыз Республикасынын атынан айрым жарандардын жана Бишкек шаарынын мэриясынын кайрылууларына байланыштуу Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексинин 110 беренесинин 8 бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча резолютивдик бөлүгү 2024 жылдын 6 марты Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту төрагалык кылуучу Өскөнбаев, судьялар Айдарбекова, Бобукеева, Дүйшеев, Жолдошова, Касымалиев, Кыдырбаев, Шаршыналиевдин курамында катчы Талайбековдун, кайрылуучу тарап Анатолий Владимирович Заяцкийдин кызыкчылыгын көздөгөн Аида Маратовна Курманбаеванын, Азамжан Абдукаликовдун кызыкчылыгын көздөгөн Алымжан Турсунович Исраиловдун, Мелисбек Өмүрбекович Жапаралиевдин кызыкчылыгын көздөгөн Сакеев Дамир Ушурбековичтин, Айнагүл Бейшебековна Асанкожоеванын кызыкчылыгын көздөгөн Жумалы уулу Кутманбек жана Мамбеталиев Төлөмүш Иманакуновичтин, Бишкек шаарынын мэриясынын кызыкчылыгын көздөгөн Назгүл Уланбекова жана Нурбек Таштанбекович Сыдыковдун, Айжан Карапбековна Жолдошалиева, Салтанат Качкыновна Дыйканбаева жана Зууракан Козубаевна Мырзапаязованын кызыкчылыгын көздөгөн Анвар Кубанычбекович Курмушиевдин өз убагында сот отурумунун убактысы жана орду жөнүндө кабарлангандарына карабастан сот отурумуна келбей калгандыгын белгилеп, жоопкер тарап Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотундагы туруктуу өкүлү Саматбек Кыштообекович Ысырановдун, үчүнчү жактар Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотундагы туруктуу өкүлү Алмазбек Табылдыевич Молдобаев, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун ишеним кат боюнча өкүлү Маргарита Насыркановна Сапиянова, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын ишеним кат боюнча өкүлү Айнура Курманбековна Иманалиева, Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин ишеним кат боюнча өкүлү Руслан Арсланович Кулназаровдун катышуусунда Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 97 беренесинин 1-2 бөлүктөрүн, Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө конституциялык мыйзамдын 4, 17, 40, 45 беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексинин 110 беренесинин 8 бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө ишти ачык соттук отурумунда карап чыкты. Бул ишти кароого Заяцкийдин кызыкчылыгын көздөгөн Курманбаеванын, Мырзапаязованын кызыкчылыгын көздөгөн Курмушиевдин, Абдукаликовдун кызыкчылыгын көздөгөн Исраиловдун, Жолдошалиева жана Дыйканбаеванын, Жапаралиевдин кызыкчылыгын көздөгөн Жапаралиевдин, Асанкожоеванын кызыкчылыгын көздөгөн Жумалы уулунун, Бишкек шаарынын мэриясынын кызыкчылыгын көздөгөн Сыдыков жана Уланбекованын кайрылуулары себеп болуп, ал эми Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексинин 110 беренесинин 8 бөлүгүнүн Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык келүүсү маселесинде пайда болгон аныксыздык негиз болду. Ишти соттук отурумга даярдаган судья баяндамачы Шаршыналиевдин маалыматын угуп жана иштин материалдарын изилдеп чыгып, үчүнчү жактардын пикирин угуп, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 97 беренесинин 2 бөлүгүнүн 2 пунктун, Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө конституциялык мыйзамдын 48, 49, 52 жана 53 беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту чечти. Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексинин 110 беренесинин 8 бөлүгүнүн жана даттанылган актылар кабыл алынган же даттанылган аракеттер жасалган күндөн тартып 10 жылдан кечиктирбестен сотко кайрылган деген сөздөр менен баяндалган ченемдик жобосу Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24 беренесинин 1 бөлүгүнө, 56 беренесинин 2 бөлүгүнө, 61 беренесинин 1 бөлүгүнө карама каршы келет деп таанылсын. Чечим акыркы жана даттанууга жатпайт. Жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет.
чечим бардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, кызмат адамдары, коомдук бирикмелер, юридикалык жана жеке жактар үчүн милдеттүү жана республиканын бүткүл аймагында аткарылышы тийиш. Бул чечим мамлекеттик бийлик органдарынын расмий басылмаларына, Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун расмий сайтына жана Кыргыз Республика Конституциялык сотунун жарчысында жарыялансын. Конституциялык соттун судьяларынын пикири боюнча жана айтып кеткен башаламандык жана башка себеп болуп келген ушул талашылып жаткан жогону себеп болгон нерселерди мындай ыкмалар менен мындай ыкмаларды колдонууга болбойт деген жыйынтыкка келишти. Бул деген жанакы эскирүү мөөнөтү кандай тартипте калыбына келтирилет, ошол негиздемелери канчалык туура, мыйзамга ылайык келеби, ошол жагын мындай эске алып, ошол жагына керек болсо көңүл бурулушу керек деп ошондой жыйынтыкка келишти. Конституциялык соттун жыйналышы түшүнүктүүбү чечим бардыгыңыздарга? Заяцкий. Ну, как его? Анатолий Владимирович, по вашему обращению Конституционным судом нормативное положение, которое говорит о невозможности восстановления сроков давности по истечении 10 лет, признано противоречащим Конституции, то есть с этого момента, с настоящего момента, эта норма исключается из правовой системы. Вам в целом понятно? Конституциялык соттун отуруму жабык деп жарыяланат.